фея, слесарь, строитель, космонавт, анан водолаз, арасынан мына моңжақты ашпозчу. Себеби ал дамы тамактар жасайт. А мен дамы тамактарды жегенди жакшы көрөм. Гел күзгүнүн эсинен дагы кандай кызыктуу кесиптер бар экенин сурап көрөлүк. Салам достор. Дүйнөдө көптөгөн кесиптердин түрлөрү бар. Ар бир кесиптин ээси күндө болгон күч аракетин ишине арнайт. Кесиптерге атайын үйрөнүү керек. Адамдардын жашоосундагы ар түрдүү тармактагы кесиптердин түрлөрү көп. Мисалы, медицина тармагында докторлор жана фармацевттер. Адамдын өмүрүн ары кандай кырсыктардан коргоодо полицейскийлер жана өрт өчүрүүчүлөр. Технология тармагында инженерлер, программисттер жана дизайнерлер. Ал эми билим берүү тармагында мугалимдер, тарбиячылар жана илимпоздор. Маданиятта болсо музыканттар, сүрөтчүлөр, жазуучулар жана башка көптөгөн тармактарда кесиптердин түрлөрү көп. Ар бир кесиптин өзгөчөлүктөрү бар жана аларга тиешелүү атайын инструменттер колдонулат. Мисалы, тигүүчүлөргө швейный машина, а музыканттар ойноочу аспаптарды колдонушат. Дүйнөнүн ар кайсы жагында эң сейрек кездешкен кесиптер да бар. Мисалы, Кытай мамлекетинде жайгашкан дүйнөдөгү эң чоң заповедникте пандаларды кароо үчүн атайын адамдарды ишке алышат. Эң байыркы кесиптердин бири болгон кызыктуу жана коркунучтуу кесип — бермет издөөчү кесиби. Ал кесиптин ээлери күндө океанга берметтерди чогултуу үчүн 30-50 метр ылдый суу астына сүзүп киришет. Шоколад даамын татуу үчүн адистер. Алар шоколаддын ар кандай түрлөрүн даамдап, аларга баа беришет. Жаныбарлардын психологу. Алар жаныбарлар менен иштеп, алардын жүрүм-турумун байкашат. Булардын арасынан эң сейрек кездешкен кесип пингвиндерди тургузгуч кесиби. Дүйнөдө саналуу гана адамдар бул ишти аткарышат. Алар Антарктидадагы станцияларда самолеттор учуп конгондон кийин самолеттордун үн толкундарынан кулап калган пингвиндерди тургузушуп, алардын ден соолугун карашат. Чупа-чупс жер орбитасында космонавттар менен биринчи даамдап татылган мопосуй. Эң чоң мармелад аюусу Гамми бийир заводу тарабынан жасалган. Анын салмагы 630 кг жана орточо адамдын бою менен тең болгон. Финиктер эң татуу мөмө жемиш деп эсептелет. Анын курамында 80% шекер бар. Шоколад деген сөз ацтек тилинин чоколатл деген сөзүнөн келип чыккан жана ачуу суу деп которулат. Ал кезде шоколад суюк болчу, шекер жок болуп даамы башкача эле. Балмузак байыркы Кытайда ойлоп табылган. Бүгүн бизде Роальд Дальдын китептери. Роальд Даль америкалык жазуучу, романдардын, новеллалардын жана жомоктордун автору. Даль биринчи жомогун балдарына арнап жазып берген. Ал Джеймс жана чоң шапталы деп аталган жомок. Автордун белгилүү чыгармаларынын бири Чарли жана шоколад фабрикасы. Бул чыгарманын негизинде ар кандай тасмалар тартылган. Дальдын китептеринде көптөгөн темаларды кездештирүүгө болот. Боорукердик, чындык, жакындарга жардам берүү жана башка темаларды. Бул автордун чыгармалары кызыктуу жана күтүлбөгөн сюжеттик бурулуштар, күтүлбөгөн аяктоолор менен бүтөөрү белгилүү. Сөзсүз түрдө бул автордун китептерин балдар менен биргеликте окууга сунуштайбыз.
кесиптердин түрлөрү көп турбайбы? Мага дагы ойлонгонго убакыт бар. Биздин убакытта бүгүнкү бүттү. Эми биз болсо Көрүшкөнчө достор. Достор, биздин каналга кошулуп койгула жана лайк басканды унутпагыла.